Райымбек Матраимовдун партиясына кирип, партиясы менен шайлоого баргандар кече митингине барыш керек болчу. Барса жигитчилик кылмак, барбаган итчилик. Эгер мен Матраимовдун партиясы мекени менен шайлоого барган болсом, мен кече митингге барбакмын. Бул менин жигиттик сөзүм. Анткени мораль деген бар да. Мораль деген бар да. Кантип сен ошону кыйын көздө чыдап кана кийин барбосуң. Сен кече эле ошонун көзүн карап тизмесине кириш үчүн айланып жүрбөдүң беле? Анан бүгүн анын мындай камакка алынасыздан кийин барбай койгон бул. Бирок экинчи четинен Райымга дагы чала деген келет да. Жалаң Кудайдан жөө качкандар бар партиясына чакырып алганда, мына кече көргөздү да. Мына ушунда караш керек да. Адан эле мурун эле Атамбаев саткандар, анан Жээнбек саткандар кече Райымды сатышпадыбы? Анан ошо саткандарды, саясатчылардан бир нерсени күчүтүү өздөрү канчалык кажети жок болчу. Анан негизи барып койсо болмок. Мына Табылды Тилаев барды, мен аны колум кармагым келип атат, молодец. Сен кандай болгоңду барыш. Мына биз эртең депутаттар бир топ Атамбаевке киребиз. Бул адамгерчилик. Бунун эч кандай саясат жок. Ал эми камакка кабылды, анын кеп анын коррупционерби, миллионерби кеп анда эмес. Кеп сен адамгерчилик кыл. Сен ошо менен алака түзүп партиясы менен саясатка аттандың. Анан ал киши абакка аттанганда сен акыйкат сөздү айта албай койдуң. Бул итчилик да, жигитчилик эмес.